Бүгін болып өткен окуялар, жаңалықтар жана күн жыйынтыгы менен Ак Кеме студиясында сиздер менен Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан жаңалынган тез жардам унааларынын бири буум капчыгайында бузулуп калды. Мындай маалымат интернет колдонуучу Чаран тарабынан кечээ 16 июлда белгилүү болгон. Министрлик жаңы сатып алынган тез жардам унаасынын бузулушу боюнча түшүндүрмө берди. Газ-Сабол үлгүсүндөгү тез жардам унаасы бөлүнгөн аймакка тагыраагы Ысык Көл облустук аймактык ооруканасына жеткирилмек. Буум капчыгайынан техникалык мүчүлүштүк жаралып, унаа бузулуп калган. Окуя болгон жерге жеткирүүчү компания тарабынан механиктер тобу барышкан. Учурда унаа Чолпон Ата шаарына токтотулду. Адистердин кароосунан кийин кошумча маалымат берилет дешти мекемеден. Тез жардам унаалары Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган долбоордун алкагында сатылып алынган. Саламаттык сактоо министрлиги сатып алынган тез жардам кызматынын 13 автоунаасы эмне себептен кымбат бага келгендигин түшүндүрүп беришти. Буга чейин министрлик медициналык тез жардам автоунаалар жалпы $764,900 сатып алынгандыгын кабарлаган. Ал эми социалдык тармактын колдонуучулары ал автомашиналар экесе арзан экендигин жазып чыгышкан. Саламаттыкты сактоо министрлигинин программаларды ишке ашыруу башкармалыгынын башчысы Медербек Исмаилов ар бир автоунаа канчага алынгандыгын түшүндүрдү. Газ-Сабол маркасындагы 8 автоунаанын 4 дөңгөлөгү тең иштейт. Ал бардык керектүү жабдуулары менен алынды. Анын кычкылтек баллону дагы бар. Болжол менен ар бир автомашина $49,000 айланган деп белгиледи. Жалгичи районунун тургундары элдек стационар ачып, бейтаптарга жардам көрсөтүп жатат. Бул тууралуу Жал ынтымагы коомдук бирикмесинин төрагасы Аскар Туроспеков билдирди. Анын айтымында стационар номер 95 мектептин базасында ачылып, ичи 40 орунга ылайыкташкан. Ага абалы канааттандырарлык бейтаптар келип, тамчылатма, укол жана ийне сайдырып кетет. Иштөө убактысы эртең мененки 8ден кечки 8ге чейин. Буга чейин Борбор калаада ачылган стационарларды көрдүк. Келгендердин саны күн сайын өсүп, дарыгерлер жетишпей жатканын түшүнүп турдук. Биз дагы Жалдан стационар ачуу демилгесин көтөрүп, Ленин райондук акимчилигинен мектептин спорт залын сурадык. Калган бардык чыгымдарды көтөрүүгө тургундар менен ишкерлер көмөктөшүп жатат. Анын ичинде Бишкек шаардык кеңештин депутаты Жаныбек Абиров жана ошондой эле ишкер Нурсултан Кубанов чоң колдоо көрсөттү, деди Туроспеков. Бишкек шаарындагы ден соолук паркынын курулушу иштери аяктап келе жатат. Бул тууралуу 16 июлда Борбор калаанын мэриясы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, Чыңгыз Айтматов проспектисинин боюнда жайгашкан Мурдагы сүйүү паркынын ордуна ачыла турган ден соолук паркынын жалпы аянты 10 гектар болот. Ички жолдору 300 автомашина бата турган токтотмосу, медпункту, дааратканалары салынып бүтүп, 115 отургуч коюлду. Азыркы тапта спорттук аянтча даярдалууда. Анын четинде чуркуого ыңгайлуу атайын резина капталган айланма жол болот. Ичинде футбол жана баскетбол талаалары, чоң шахмат тактасы жана велодром салынат. Шаар бийлиги соңку жылдары түштүк тарапта 4, түндүк жакта 2 жаңы парк курууну пландаган. Айгерим Расул кызы, жолдошумдун акыркы 4 айлык маянасына 2 кычкылтек концентраторларын сатып алалы деп чечтик. Бул тууралуу ырчы социалдык баракчасына жазып, кайрымдуулук үчүн жардам бере ала турган адамдарды кол сунууга чакырды. Азыркы оор кырдаалда концентраттык аппараттарга, дары-дармектерге, медициналык муктаждыктарга каражат топтоп жатабыз. Кыргызымдын өмүрүнө кайдыгер карабаган инсандар кошулуңуздар. Келиңиздер, Кыргызымдын патриоттору кайдыгер карабай алакандай элибизди сактап калганга себепчи бололу. Элибизге, мамлекет жардам берели. Азыркы учурда оору менен күрөшүп жаткан инсандарга Аллахым шифасын берсин деп жазып калтырган жеке ырчы. Бишкек шаарында өтө муктаж болуп жаткан дары-дармектер жашыруун сакталып турган склад Өмүрбек Бабановго таандык деп Кыргыз саясаты деген Фейсбуктагы баракча жазып чыккан. Аны айрым маалымат сайттар жарыялашкан болчу. Эч кандай расмий булак көрсөтүлбөй жарыяланган бул маалымат жалган экени тез эле билинди. Бабановдун алдары катылган кампага тиешеси жок экени дагы өзү билдирди. Элибиз кыйналып турган учурда кара пиар менен алектенүү кимге пайдалуу? Пандемия башталган учурдан тартып элине жардам берип жаткан Өмүрбек Бабановду каралоо менен ким кандай пайда табат? Андан көрө Бабанов сыяктуу элибизге жардам берсек пайда көп эле болот го. Чын эле дары катылган кампа Бабановго тиешелүү болгондо УКМК менен Финполиция жөн отурмак эмес. Андыктан өлкөдө абал курч болуп турган учурда элибизге жардам колун сунган адамдарга кара пиар кылган туура эмес. Тескерисинче бири-бирибизди колдоп, кыйын мезгилден биримдикте чыкканыбыз оң. Бишкек шаарынын мэриясынын аппарат башчысы Балбак Төлөбаев өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына элге кайрылып 5G тууралуу жазып чыкты. Калайык, эми эмне дейм?
Көтөргөнүңөр акыркы модель телефон, сүйлөсөк жалаң сын пикир эмиш, айтсак ишенбейсиңер. Бир жаман нерсе болсо эле башкасы күнөөлүү. Такыр өзүбүздөн көрбөйбүз. 5G деген система биз эмес өнүккөн көп өлкөгө келелек. Бүт интернет, телефон, антеннанын баарын сындырып, бузуп талкалап жатасыңар. Кудай урбадыбы, эми кайда барабыз? Кичине билгенден же ошол эле көтөрүп жүргөн телефондун ичинде Google деген бар. Ошондон сурап койсоңор боло. Айтып какшап жатсак укпай жатып мына эми ушуга келдик. Вирус боюнча өтөрү өттү, эми врачтарга кеңешкиле, анан дары ичкиле, жөн эле ар кайсыны иче бербей. Өтүшүп кетип оорулошот анан. Аллах акыл эс берген, ошону колдонуп жаша деп. Ал айыктырат деп үйдө жата бербе, эл көп жерде бет кап ки. Той ашка барба, колуңду жуу, какшатпа. Өзүң үчүн күрөш, бала чакаң үчүн, сүйгөнүң үчүн деп мэриянын аппарат башчысы билдирүүсүн өзүнүн Facebooктагы баракчасында калтырган. Ырчы Бактыгүл Бадыева убадасына туруп 2 кычкылтек концентраторун Токмок шаарындагы ооруканага тапшырганын айтат. Кутман күнүңүздөр менен. Сөзүмө туруп 2 кычкылтек концентраторун Токмок шаардык жугуштуу оорулар ооруканасына тапшырдым. Элим оорубасын деп өзүнүн Instagram баракчасына сүрөт жүктөп билдирүүсүн калтырган. АКШнын Moderna компаниясы тарабынан COVID-19 илдетине каршы иштелип чыккан вакцинанын алгачкы сыноолору ийгиликтүү аяктады. Сыноого катышкан бардык ыктыярчыларда иммундук реакция күчөп, антитела пайда болгонун чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Moderna компаниясы вакцинанын баштапкы сыноосу ийгиликтүү өткөнүн тест жыйынтыктарын 14-июлда New England Medicine журналына жарыялаган. Анда сыноого 18 жаштан 55 жашка чейинки 45 ыктыярчы катышып, вакцинаны алгандарга антитела пайда болгон. Эми компания вакцинаны кеңири изилдөөнү пландаштырууда. Ага ылайык кийинки сыноо июль айынын соңунда башталып, ага 30 000 адам катышары күтүлүүдө деп айтылат маалыматта. Жалалабад шаарында 30 орунду күндүзгү стационар ачылды. Бул тууралуу аталган шаардын мэриясынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Күндүзгү стационар Пазыл Ботаркаев мектебинин спорт залында ачылып, анда 30 орундук даярдалды. Ден соолугуңузга байланыштуу көйгөй чыралса, стационарга кайрылыңыздар. Дарыгерлер кам көрсөт деп айтышат мекемеден. Орусиянын Москва шаарында 15 июлда кечке жук Конституцияга киргизилген өзгөртүүлөргө каршы кол топтоо акциясы өттү. Иш-чара жөө жүрүш менен коштолуп, ага келгендердин айрымдарын полиция камап кетти. Ошондой эле шаардык полиция жалпысынан 130тан ашык киши кармалганын билдирди. Москва шаарынын мэриясы коронавирус пандемиясынан улам деген жүйө менен мындай акцияны өткөрүүгө уруксат берген эмес. Орусияда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча добуш берүү 25 июндан 1 июлга чейин өттү. Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берген 77,92% Конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү колдогонун билдирген. Президент Путиндин жарлыгына алайык жаңыртылган Конституция 4 июлдан тартып күчүнө кирген. Баш мыйзамдагы өзгөртүүлөрдүн эң негизгиси Путиндин кызматтык мөөнөттөрүн жокко чыгарган жана ага кийинки шайлоого катышууга жол ачкан жобо болуп саналат. Путин ушул жылдын башында баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуш кылган. Өлкөдөгү оппозиция лидерлери, айрым жарандык активисттер бул референдумду Путиндин бийликти көбүрөөк калуу, ошондой эле айламалы катары сынга алышкан. Социалдык тармактарда Ысык көл облусундагы кооз булуттардын сүрөтү көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Интернет колдонуучулары Ысык көлдөгү табияттын бул кооздугуна суктанышууда. Социалдык тармактын айрым колдонуучулары бул сүрөттү фотошоп десе, айрымдары сүрөт Ысык көл районундагы Чоктал айылында тартылганын жазышууда. Буга чейин дагы Бишкек шаарындагы жамгырдан кийинки күн желеси социалдык тармактарда көпчүлүк интернет колдонуучуларынын көңүлүн бурган. 1 июлдан бүгүнкү күнгө чейин ыкчам медицина борборуна 59 083 чалуу келип түшкөн. Алардын ичинен 9442 чалуу катталып, 5000ден ашык жаранга кеңеш берилди, дейт республикалык штабдан. Борбор шаардан тургундарынын чалуулары боюнча 5071 чыгуу аткарылып, 1323 адам пневмония, ошондой эле 57 адам COVID-19 илдетине чалдыкканы катталды. 840 адам ооруканага жаткырылды. Ал эми июнь айында 15 күн аралыгында 6775 кайрылуу катталып, 3481 адамга кеңеш берилген. 5275 чыгуу аткарылып, ошондой эле 325 адамдан COVID-19 илдети, 97 адамдан пневмония дарты аныкталган. 1611 бейтап ооруканага жаткырылган.
Социалдық тармақтарда Семетей госпиталындағы медициналық жабдууларды сыртқа ташып шығып жатышат деп жарияланған видео чындыққа дал келбейді. Бұл туралы кече 16 июльда өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Видеодогу жүк ташуучу уна кампадагы жабдыктарды Семетей госпиталынын жандандыруу бөлүмүнө жайгашкан имаратка ташып бара жаткан. Кампада СИПАП деген кошумча дем алдыруучу аппараттар болгон. Министрликтин кызматкерлери жабдууларды текшерип көрүп, жандандыруу бөлүмгө орноштуруп беришкен. Учурда ошол аппараттарды медицина кызматкерлери колдонуп, жарандардын ден соолугуна кам көрүп жатышат. Андыктан өлкөбүздөгү кыйын кырдаалды эске алып, жапа тырмак илдет менен күрөшүүнүн ордуна жумурткадан кыр издеген жарандарыбызга билип-билбей туура эмес маалымат таратпоону суранабыз дешти мекемеден. Буга чейин интернетке видео тарап, анда Семетей госпиталындагы жабдыктар кайра ташылып кетти деп талкууга алынган. Биздин каналга катталып колдоо көрсөтүп коюңуздар. Ак кеме студиясынан ыраазычылык билдирип, сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.